Миң уккандан бир көргөн жакшы демекчи, биз биринчи жолу көрүп атабыз, көрүп аябай толкунданып. Эң негизги нерсе ушул да. Негизги биздин жашообуз ушул да биздин. Ошол жактардан бизге жакшы тарбия, таалимди мына ушул жерден алып атабыз. Отпускага чыгып, мына 28 күн отпускада ушул жерге келдим. Assalamu alaikum, урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн күнгө карата 15 январь. Жалпыңыздарга маалым болгондой эле, бул жакта ар бир айдын 15-нен тартып, бир айлык илим деңгээлин жогорулатуу курстар уюштурулган. Мына бүгүн ошол курстардын бирине кабыл болуп жатат. Азыр Кыргызстандын 7 тубанынан төгөрөктүн 4 бурчунан дегендей көптөгөн адамдар келип жатат. Азыр биз агалар менен, байкелер менен маектешип, кандай максаттарда келди ошол туурасында интервьюларды алып, силерге жеткиргенге аракет кылабыз. Андыктан экрандан алыстай туруңуздар. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум, кандайсыз байке? Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Менимче бир айлык окууга келдиңиз окшойт. Бүгүн ошо Алла насип кылып, көптөн бери ниет кылып жүрдүк эле. Ошо бүгүн ушул жакка келип, мурун балдарыбызды алып келип жүргөнбүз ушу мешитке. Кайсы жактан келдиңиздер? Ысык Ата району. Ысык Ата району. Эми негизинен байке ар бир адам бир ишти кылардан алдын бир максат, мүдөнүн негизинде кылат эмеспи? Туура. Эми атайын бир ай илим алыш үчүн келген экенсиз, кандай максаттарыңыз бар? Бул жерде эң эси ошо Аллага мактоолорду айталы. Жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам салаваттар болсун. Эң таза дин бул ислам дини дейт. Ар бир адам ушу жүрөгүндө, көңүлүндө исламга болгон нур бар. Ошол Аллах таала ошо нур мечитине насип кылган экен. Ошо бүгүнкү күн ушу айлыбыздан бир 3-4 адам болуп, анан дагы өзүнүн курулуу бир тең түшүм бар эле, ал келди. Ошол Ысык Ата районунан илим жолуна чыгып, өзүбүздүн мурунтан илим жолунда исламда окуп аракет кылып атабыз, бирок ошону тактап жакшы бир ушул жерде карекке балдардан илим алып алалы. Эртең акыретке кичине камыбызды көрүп коелу. Алланын астына келгенде биздин бул дүйнөдө жакшы жаман ишибиз жана Алланын астына ыйык Куран менен гана барат экенбиз. Ошол нерсени толук түшүнгөндүктөн ушул жерде келип эле өзүбүз дүйнөдөн кичине үзүлүп, анан негизи эле азыр ар бир адамдын баягы күнүмдүк жашоо тиричилиги бар эмеспи? Айылдыкы өзүнчө, шаардык өзүнчө. Эми үйдөгү жумуш иштар, кызматтын маселеси кандай болуп калат? Аны эми ошо үй бүлөбүз менен чогуу машвара кылып чечтик. Кеңешип, Келинчегим 6 балам бар. Ошо балдарым дагы медреседе илим жолунда жүрүп атат. Бирөөсү иштеп атат. Ошо иштей турган балага келинчегиме үйгө жардам бер деп камсыздап, үй менен келишип, кеңешип, ана ушул жерге бир айга барып келели, илим алып келели, илимибизди дагы тактап, илимдин үстүнө илим алып, ошол түшүнүп билбеген нерселерди үйрөнүп, ушул жерден акыретке кичине кам көрүп коелу деген ниетте келдик, иншалла. Абдан жакшы. Анда ишиңизге ийгилик байке. Алла разы болсун. Ушул бир ай ичинде албан ийгиликтерге жетишиңизге биз тилектешпиз. Алла разы болсун, ошого биз да ниет кылып келдик. Ассаламу алейкум, ата кандайсыз? Алейкум ассалам алейкум. Жакшы, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Бир айлык окууга келдиңиз окшойт. Ооба, бир айлык окууга ниет кылайын деп келдим. Жакшы. Каяктан келдиңиз? Жумгалдан, Нарын облусунан. Атайын алыстан келген турбайсызбы илим алайын деп? Эмне максаттар менен келдиңиз ата? Ушу дин боюнча эмемди өркүндөтөйүн деп келдим. Илим дагы да өстүрүп. Үй бүлөмө кичине эме болоюн деп келдим. Үй бүлөгө кандай мамиле кылыш керек, элге кандай мамиле кылыш керек, мамлекетке кандай мамиле кылыш керек деген сыяктуу ушундай милдет менен келдим. Анан бул жакта ушундай окуу бар экендигин каяктан уктуңуз? Элден уктум. Келип кеткендер болду. Анан күйөө балам бар болчу, ажыга барып келген. Ошол инсайт кылды. Ата барып келген. Ошол күйөө балаңыз себепчи болгон экен да келишиңизге? Күйөө балам себепкер болду. Эми бул окууну бүткөндөн кийин эми кандай максаттарыңыз бар келечекте дагы? Максат эми жакшы максаттар бар. Ыймандуу бололу, элди ошондой үгүттөйлү, жакшы тартип алалы деп эле келдик. Ушул бияктан үйрөнгөнүбүздү элге тараталы деп, бала бакырага. Жакшы. Бала бакырага тараталы. Чоң рахмат, макул, чоң ата, ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге дагы рахмат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Шүгүр, алхамдулилла. Бир айлык окууга келдиңиз окшойт. Ооба. Каяктан келдиңиз? Бишкек. Эми негизинен ар бир адам бир иш кыларда алдына бир максат коюп, мүдөнүн негизинде иш кылат эмеспи? Эми атайын бир ай ушул жактан илим алайын деп келген экенсиз, кандай максаттарыңыз бар? Биз ошо бул жакка келип, өзүбүзгө керектүү нерселерди үйрөнүп алайлы деген максат менен келдик. Основной нерселерди бул ошол эле намаздагы окулган сүрөлөрдү тажвид оңдойлу деп, жаназа, өзүбүзгө ар бир мусулман биле турчу нерселерди үйрөнөлү деген максат менен келдик.
Эми ушул илимдерди өзүңүздүн мына мисалы үчүн негизинен эле ушул Кыргызстандын ичинде дээрлик ушундай окуу жайлар бар болсо керек. Чоңурактагы агаларгачы. Же болбосо үйүңүздөн деле ушул жаназанын маселесин Куран үйрөнсөңүз болбойт беле деген суроо. Албетте үйдө эле үйрөнсө болот, эми ар бир адам өзүнөн зависит этет экен да ал нерсе. Бирок эгерде атайын келип ошо убакыт бөлүп келип алган илимдин баягы эмеси качествосы башкача болот экен да. Кандай сапаты башкача болот экен. Себеби атайын убакыт бөлүп келип атасың. Бул жерден сен эч нерсе алаксытпайт. Толук кандуу болсо илимге малынасың да бир ай ичи. Ошондой эме менен келдик. Анан бир ай ичинде илим алсаңыз, анан негизи азыр ар бир адамдын тиричилиги бар эмеспи? Жумуш маселеси кандай болуп калат? Бул нерселерди ошо көптөн бери пландап жүргөнбүз. Атайын ошонун баарын тууралап алып келдик. Жумуштарды бүтүрүп, үйдөгүлөрдү керектүү нерселер менен камсыздап анан атайын ушул жакка ошо баш байлап келдик да. Абдан жакшы. Эми сиздин ушул жакка келүүңүзгө ким себепчи? Бул жакта ошо уктук, көп эле кишилер келип эметти. Биздин да тааныштарыбыз келип окуп кеткен. Ошолордун рекомендациясы боюнча келдик. Аябай жакшы үйрөтөт дегенди. Абдан жакшы байке. Ишиңизге ийгилик. Аллах таала ушул бир ай ичинде көптөгөн илимдерге ээ болууңузга мүмкүнчүлүк берсин. Чоң рахмат. Жакшы болуңуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар, жакшысыздар? Бир айлык окууга келдиңиз. Ооба, бир айлык окууга келдик. Кайсы жактан келдиңиз? Шаардан келдик. Биз ошол шаарда студентпиз өзүбүз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясында 4-курспуз. Ошол азыр каникул убагы. Экзамендер бүтүп каникулга чыкканбыз. Ошол каникулду баягы күндөрүбүздү баягы бир туура жакка пайдаланалы деп, ушул Алла жолуна деп ушул илим алалы, дин жагынан да кичине өзүбүздү руханий жактан байыталы, азыктандыралы деп жашообуздун максатын табалы деп ушул сиздердин мечитиңиздерге, медресеңиздерге келип калдык. Негизи ушул бул окуу туурасында каяктан кабарларды алдыңыз? Ким себепчи болду? Бул окуу туурасында мен ошол каникулга чыкканда 3 күндүк даватка чыктык. Ошол жактан Амир сап айтып калды. Бир айлык окуу бар, ошол жака барып окуйлу деп. Ошондон ойлондум дагы, анан кийин жүрөктөн чечим чыкты. Ошол жака барып окуйм дедим да, келип окуп атабыз Кудай берсе. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анан кандай ушул окууну бүткөндөн кийин дагы иштерди кыласыз? Кудайым буйрса, эми бизде мындай да, биз азыр баягы мамлекеттик башкаруу жагында окуп атабыз да. Анан пландар, максаттар жакшы, баягы ак ниетибиз менен кылалы депчи. Анан кийин эми адам өз мекени үчүн баягы чын жүрөгүнөн кызмат кылгысы келет да. Анан эми ошону мына бул жерде биз үйрөнөт экенбиз да. Элге кандай кызмат кылат? Кантип кызмат кылыш керек? Эмне нерсе туура эмес? Кандай туура чечимдер чыгарыш керек? Ошол жактардан бизге жакшы тарбия, таалимди мына ушул жерден алып атабыз десек болот. Менин кайрылуум биринчиден Аллага мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун ушул жамаатка, мечиттин, ушул мечиттин окуучуларына, баягы медресенин хафиздерге, сиздерге, баардык жамаатка Алла ыраазы болсун. Абдан жакшы кызмат кылып атасыздар, жакшы окутуп атасыздар. Экинчиден мен да ушул өсүп келаткан жаштарга айткым келет. Баардык жаштарга силер дагы патриот болгула, баягы руханий жактан өнүккүлө, илим алгыла, Кудайды тааныгала. Бул жашоодо адам Алланы тапса, баардыгын табат. Анан сиздерге да айтмакчымын, ушул жерге келип илим алып, руханий жактан өнүгүп, Куран жаттап, пайгамбарыбыз кандай жашаган, ошону үйрөнүп, ошонун жашоосу менен жашасак, иншалла биз бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да бактылуу болобуз. Иншалла биздин да мамлекет өнүгөт. Бардыгыбыз өнүгөбүз, бардыгыбыз бактылуу болобуз. Андан жакшы, чоң рахмат байке. Алла ыраазы болсун сиздерге да. Аллах таала ойлогон оюңузга, тилеген тилегиңизге жеткирсин. Иншалла. Жакшы туруңуз.